Саламатсыңарбы балдар? Адабий окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы табышмактар. Сабагыбыздын максаты балдар силер табышмактардын жообун табуу менен билимиңерди, ой жүгүртүңөрдү сынайсыңар. Жана сөз байлыгыңар артат, тилиңер жатыгат. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай тартылап келгиле чогуу ырдайлы. Сергек болгон азырдан санап тамга таныгын. Ай билимге дос болсоң, өсөк дүнө таанымың. Ай билим, көп окуп көп билгениң, ата-энеңер кубансын. Көккө жетти билимиң, көккө жетти билимиң. Анда эмесе балдар, кезекти табышмакка берели. Бир үй бар, эшиги да жок, тешиги да жок, бирок ичи толуу адам. Бул эмне? Азаматсыңар балдар, туура айтасыңар, бул дарбыз. Демек, табышмак дегенибиз табияттагы биз билген, билбеген ар түрдүү буюмдар толук эмес, бирок так сүрөттөлөт. Бир саамга ойлонуп, жандырмагын таба аласыңар. Табышмактар силердин акылыңардын, кыялыңардын канчалык күчтүү экендигин текшерүүчү жана бекемдөөчү элдик чыгармалар болуп саналат. Ошондуктан табышмактарды жөн эле жаттап албай, алар эмне үчүн ошондой айтылып жаткандыгын элестетип түшүнгүлө балдар. Ата-бабаларыбыз балдарды асман менен жерди, ай менен күндү, суу менен музду, 4 түлүк малды жана башка түрдүү жан-жаныбарларды таанутуу үчүн аларды жөн гана айтып койбой, кыялданып, өзү таап алсын деп табышмактарды чыгарышкан. Силер да аларды билип алып, бири-бириңердин тапкычтыгыңарды текшергиле, эске тутууңарды бекемдегиле балдар. Кыргыздар илгертеден бери эле табышмактарга чоң маани берип, табият сырларын ачып, дүйнөнү таануусу үчүн балдарына табышмак айтып, анын жандырмагын табууга үйрөтүшкөн. Жомок уламыштарда да ар кандай жаратылыш сырларын ачуу үчүн падышалар суроо берип келген. Мисалы, акылдуу кыз жомогунда падыша суроо берет. Эгерде табышмактуу суроонун жообун таппаса, элди кырмак. Бирок кыздын акылдуулугу менен табышмактын жообу табылып, кыргыз эли аман калган экен. Табышмактардын ар кандай түрлөрү бар. Жаныбарлар жөнүндө, өсүмдүктөр жөнүндө, тамак аш жөнүндө, билим жөнүндө, тиричилик буюмдары жөнүндө. Балдар, анда эмесе логикалык тапшырмалардын жообун табабыз. Биринчи сүрөттө канча жаныбар жашырылган? Математикалык тапшырмаларга да жооп беребиз. Китебиңердин 67-68 бетиндеги табышмактарды окуп, жандырмагын тапкыла балдар. Андан соң жумушчу дептер менен иштейбиз. Тесттик суроолорго жооп беребиз, бош орундуктарды толтурабыз. Анан өзүң табышмак ойлоп жазып көргүлөчү балдар. Үйгө тапшырма балдар. Табышмактардан жаттоо. Саламатта калгыла балдар.